Кереметтүү ысык көл жергеси ыйык көлү менен гана эмес, көз суктанткан кооз табигаты менен да кызык. Кышкысын тоо кыркаларында эс алууга толук шарттар түзүлгөн. Бүгүн Караколдогу лыжа базаларынын бирине Ысык көл областынын Жети Өгүз районунун окуучулары эс алуу экскурсиясына келишти. Кийинки учурларда ошо окуучулардын экскурсиясы да кыскарып, балдар эки жакка чыга албай, ошо мектеп менен эле үйдүн ортосунда болуп калып атат. Балдар эми лыжа тебе албаса дагы жок дегенде көрүп, жер менен таанышып, өзүбүздүн ошол жалпы жерибизди көрүп билип, чана тепсе дагы эс алып отурат. 11-класстын окуучусу Рахат Кубанычбекова Жети Өгүз районунда туулуп чоңойгону менен лыжага туруп көрбөгөн. Деги эле лыжа базасына биринчи ирет келип отурат. Жыргап атабыз да, биякта классташ балдар, кыздар болуп барыбыз, чана тебип атабыз, ойноп атабыз. Бул жер абдан кооз экен, аябай толкунданып атабыз. Анан аябай абасы да таза. Ушундай эмелер көп болуп турса, ойлойм окуучулардын баары ушу айлана жаратылышка кызыгып, окуусу да кичине өнүгүп. Бул жолу экскурсияга Жети Өгүз районунун 2 айылым мектептерин бүтүрүүчү класстын окуучулары барышты. Мындан тышкары экскурсияга музейлерге баруу программасы камтылган. Жергиликтүү жаштар музейлерге барбай туулган жеринин тарыхын билбей калып жатканы эч кимге жашыруун эмес. Өзүбүздүн Ысык көлдө жашап атып, ушул капризди көрө элек балдарыбыз бар экен. Керек болсо өзүбүздүн табигатыбызга толук суктанып бите элек экенбиз. Ошону максат кылып, Бак Төрөбаевдин өзүнүн тапшырмасы боюнча ушул көбүнчө Сары орто мектебин, Алтымышбаев атындагы мектептин окуучуларын ушул как раз капризге алып келип, бүгүн 25 баланы алып келип, ушул тааныштырып, көргөзүп, андан кийин шаарларга алып барып экскурсия кылып аракет кылып атабыз. Бул жыл боюнча традиция болуп калып атат. Жылда ушундай аракеттерди кылып атат. Кышкы экскурсия айылдык мектептер арасында быйыл экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Уюштуруучулар мындай таанытуу иш-чараларын жыл сайын өткөрүп, салтка айландыруу максатын коюшууда.